Атамбаевсыз КСДП мындай уран былтыр жомок болсо, бүгүн реалдуулук. Чүй облусунун Москва районунда КСДПнын райондук съездин өткөргөн КСДП мүчөлөрү бүгүн маалымат жыйын куруп, андагы съезде кабыл алынган резолюция менен тааныштырышты. КСДПнын ардагер мүчөсү Сагынбек Абдрахмановдун айтуусунда Атамбаевди КСДПдан чыгарууну Чүй облусу гана эмес, бардык региондор колдоп жатат. Мына өзүңөргө баарыңарга белгилүү, жакында Москва районунда райондук партиянын конференциясы болуп өттү. Мына ошол жерде 12 ай өкмөттөн келген делегаттар ушул резолюцияны аябай катуу талкылап, жана алымча кошумчалар менен кабыл алынды да. Анан Кудай буйруса, мынакей азыр эми 25 сентябрь июлда Москва Сокулук районунда азыр биз ушуга даярдык көрүп жатабыз. Бирок биз ойлогонбуз, бул конференцияларды Чүйдө өткөрөбүз депчи. Бирок ушул бизди Московский районда өткөргөндөн кийин, мисалы Кара Суу районунан, Чаткал районунан жана Талас областынан бизге сунуштар келип, бизде дагы ушундай эски партиянын ардагерлери ушундай маселелерди көтөрүп чыгабыз. Талас облусунан келген КСДП мүчөсү Алмазбек Атамбаевди жер үйгенин итбекер берип салган деп айыптады. Экс-президент Алмазбек Атамбаевга таластыктар 2007 жылдан бери ишенбейт деген КСДП мүчөсү партияны капыстан келген келгиндерден тазалоого чакырды. Көп эле билесиңер, Атамбаевга кыргыз эли ишенген, чор тамандар менен барам деген. Бирок Талас эли 2007 жылы буга ишенбей, ишеним көрсөткөн эмеспиз. Себеп дегенде Кыргызстанда бирден бир эң кең байлыктын бири бул жер үйдү булар бабан өкө жакшы мамиледе жүргөндө сатып беришти. Бажаев дегенге. Элестетпе, Кыргыздын жалпак тили менен айтканда $5000 машинени биз $100 саттык. Бул эмне? Ушу тууралуу Атамбаевдики. Эчтеке сурабастан. Мына азыр чыгып атат. Өкөнүн долясы бар, бабамдыкы да бар, Атамбаевдики да бар. Биз 2007 жылы жер үйгө каршы чыгып жол тосуп, куундукту алып, ташбарамдан алганбыз ошондо Атамбаевди. Ошондо 8-12 киши бүгүнкү күндө азыр Америкада качып жүрөт, дагы беженец болуп. Аны баарыңар билесиңер. Биз ошондой эле Атамбаевди ишенбеген эмеспиз. Атамбаевди КСДПдан чыгаруу аракетин көрүп жаткан адамдарды мурда кайда элеңер дегендер дагы бар. Бирок мен 2017 жылы Атамбаев бийликти мыкчып отурганда эле ачуу сөздөрдү айтып, кайрылуу жасагам деген Алик Бүтүнбаев Атамбаевдин аппарат башчысы Фарид Ниязовду партияны ириткени үчүн андайларды дагы тазалайбыз дейт. Великий комбинатор Остап Бендер тиги Сапар Исаковду алып келип СДПКнын башына коюп, ошонун махинациясы менен СДПКны бүт булгап бүттүңөр. СДПК деген атты өчүрдүңөр мындайча айтканда. Ошого бир ооз айта албай да койдуңар. 2017 жылы мен биринчи айтып чыктым Жалбырак ТВга. Атамбаев, мен инимди тирилтип бересиң деп. Эми үчүн ушундай ишеничке Кудайды жамынып, 87 баланын бүт аркасына жамынып жүргөн тиги алкаш Атамбаев биздин довериясын баарын кетирди, чынын айткандачы. Расмий түрдө бийликте отурган, бирок лидери оппозицияда калып, учурда талтайып турган КСДПдан Алмазбек Атамбаевди сүрүп чыгаруу канчалык реалдуу жакынкы айларда белгилүү болмокчу. Бирок партия мүчөлөрү Атамбаев шешиң толду, жакында жарабыз деп таркашты. Мына чыгып атпайбы? Коррупция бүт эле өзүнүкү чыгып атат. Бул Кыргызда бир жакшы сөз бар. Шишиң толду. Шишиң толду деген сөз. Бүттү уже. Кинонун аягы болот. Ансында Атамбаев бул үчүн жооп бериш керек, отуруш керек.